Андан кийинки маселе ушул Кара Суу районунун да Телман деген айыл бар, Кара Суу шаарында. Бүгүнкү күндө жалпылай 8200 адам жашайт. Алардын 5200-ү бул Телман айылында болсо, 2800-дөй жаран бул Телман 2 деген айылда жашашат. Бүгүнкү күндө Телман айылында 450 окуучуга ылайыкташкан орто мектеп бар. Бирок 1200 окуучу ошол жерде билим алып, 3 смена менен билим алып келип атышат. Бул мектепте ушул 10-9 класстар батпагандыктан ошо айылдагы жеке бирөөнүн чайканасын арендага алышып, ошол жерде мектеп кылып, бүгүнкү күндө билим алып келип атышат да. Ушул абал эми баягы билесиз, окуучулардын коопсуздугуна, билим берүүнүн сапатына, санитардык гигиеналык талаптарга туура келбегендигинен ушу билимдин сапатындагы төмөндөп кетиши коркунучу бар экенин эске алып, ушул андан сырткары мына көрүп атасыздар, 12-жылдык билим берүү системасына өткөндөн кийин дагы бир топ окуучулар көбөйөт. Ошондуктан 26-27 жылдарда ушул капиталдык салымдар беренеси менен ушул тиешелүү министрликтерге протоколдук тапшырма берип, ушул мектептин курулушун баштабасак, эртең бүрсү күнү батпай калыш коркунучу бар да.